Депрессия темасында аңгемебизди бүгүн дагы улантабыз. Урматтуу достор, бул тема боюнча мага кайрылган адамдар өтө көп да. Ошонун арасынан мен бардыгыңыздарга белгилүү болгондой бир аябай сонун кейстер менен бүгүн бөлүшөйүн дедим да. Мага миңдеген адамдар атайын жеке консультацияларга келишет, атайын таарынычтар боюнча техникалар менен баягы техника алайын деп келишет. Анан ошонун арасынан биздин айрыкча ошо кыргыз халкыбыздын арасында эң көп кезиккен бул өзүнүн жактырбаган же сүйбөгөн адамы менен бирге жашоо. Ушул тема бизге эмне үчүн кыргыздарга жакын? Себеби биз баягы атасы жактырат экен, же апасы жактырат экен, ошо туугандарынын баардыгы тең, же эки жактын тең ата энеси сүйлөштүрүп эле балдарды үйлөнүп коет экен да. Анан ушул убакта баягы ушундай ыйлап келишет да мага, атамдан коркуп эле турмушка чыккам, же апаман коркуп эле турмушка чыккам деген сыяктуучу. Анан ал адам менен өмүр бою бир үйдө жашаш керек болот да. Анан ошол адам канча жыл жашаса ошончо жылга чейин стрессте жүрө берет экен да. Бул өтө эле биздин ушул кыргызга тиешелүү бир аябай катуу стресстердин, депрессиялардын бири экен да. Ошондуктан мен бүгүнкү менин угармандарыма, окурмандарыма, катталуучуларыма кайрылат элем, ошо ата энелерге кайрылат элем, кайра ушу балдарына да кайрылат элем. Ушундай ситуациялар адамдын өмүрүн талкалап коет да, баягы энергиясын жоготуп, жашоого болгон максат, кыялдардын баардыгын өлтүрүп, баягы жашооңуз деген сиздин жашооңуз эмес, бирөөнүн жашоосу менен, бирөөнүн каалоосу менен же бирөөнүн максаты менен жашаган болуп атпайбы. Ошондуктан мына ушундай ситуациялар болуп калса ойлонушуңуздар керек. Балдар баягы өзүнүн тагдырын ойлосун, ата энелер болсо балдарынын тагдырын ойлосун. Ошондуктан бул жашоо, бир үйдө жашоо, каалабаган адам менен жашоо бул өтө эле бир оор, жашоодогу бир оор сыноо деп ойлойм да. Ошондуктан бул абдан бай адамдын ден соолугуна дагы, жашоосуна дагы баардыгына тескери таасирин тийгизе турган бул кырдаал да.